жолдошум каза болгондон кийин ар бир нерсе, үйдүн ар бир бурчу, көчөгө чыксам көчө, достору баардыгы ушул ага айтып атып мен ыйлап жибердим. Ушинтип жолдошум каза болуп калган, сен кайнене кайнатама айтсам мүмкүн алар менден балдарымды алып койсо эмне кылам? Албетте сиздердин ой пикириңиздерди окуйт, балким бир туура багыт бересиздер. Аны биз ушул бет кабартында программабызды элдик талкууга койдук. Саламатсыздар урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, бүгүн бет кабартында берүүбүзгө мекендешибиз кайрылган. Өлгөн күйөөмдү Москвадан кезиктирдим дейт. Толук маалыматты өзүнөн алабыз. Каналга катталып, лайк басып, жакшы ой пикир жазганды унутпайбыз. Маектин алдында сиздерге жакшы жаңылык менен бөлүшө кетейин. Метро Маринодо Медикал Амир клиникасы сиздер үчүн кызмат кылат. Тажрыйбалуу врачтар бар. Эң башкысы 24 саат бою стоматология кызматын көрсөтөт. Учкунбек каналынан барсаңыздар, сиздерге арзандатуулар каралган. Жарнамалык тыныгуудан кийин маегибизди улантабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Медикал Амир клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: Метро Марино, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Медикал Амир клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081. Саламатсызбы? Бет кап берүүгө өз калууңуз менен келдиңиз. Берилген суроолорго так жана туура жооп бергенге даярсызбы? Саламатсызбы? Ооба, даярмын. Мен сиздердин бет кап берүүңүздөрдү көптөн бери көрүп жүрөм. Өзү келейин деп ойлоп, челе убакыт таба албай жүргөм. Мен айтайын дегеним, ушул өзү жолдошум каза болуп калган. Каза болгонуна 7 жылдын жүзү болду. Жолдошум менен бактылуу болчук, баары сонун болчу. 2 балабыз бар ортобузда. Кудайым адамдын жашоосу ушундай. Кудайым өмүрдү ушундай аз берип коюптур. Жолдошум каза болуп калды. Эмне болуп каза болду? Өлгөн күйөөмдү Москвадан кезиктирдим деп жатасыз. Толугураак маалымат берсеңиз. Кечирип коесуздар. Мен жолдошумду аябай жакшы көрчүмүн. Жолдошумду дагы деле жакшы көрөм дей алам. Азыр ушул Москвада иштеп жүрүп, өзү кайненемден өз окуяны эң баштан эле айтып баштайын, азыр баарыңыздарга түшүнүктүү болсун. Мен жолдошум каза болгондон бери ушу кайненемдин жалгыз уулу болгон үчүн ушу 2 баламды багып, ушу кайненемдерди карап жүрөм. Кайненем менен кайнатам бир топ жашка барып калган, картайып калышкан, алдан тайып дегендей. Азыркы учурда ошол кайнене кайнатамды баккан эч ким жок. Ошол үчүн мен балдарымды ошол жерде мен ал үйдөн кетпей, ошо жолдошумдун эмесин жолун жолдоп ушу кайнене кайнатамды багып карап жүрөм. Мен адан эч качан наалыбайм. Кудайга шүгүр, кайнене кайнатам аябай жакшы адамдар. Ошолорду азыр ушул 2 небереси мен 2 балам эле карап, кичине алаксытып жүрөт десем болот. Жолдошумдан башка эч качан эч кимди мындай жактырбаймын, эч качан турмушка чыкпаймын. Мен эми болду, ошо кайнене кайнатам жана 2 балам үчүн эле жашаймын деген ой максатта ушул жолдошум каза болгондон кийин 2 жылдан кийин ушу жылдыгын өткүзүп, 2 жакты карап жүрүп, аябай ушул ар бир нерсе, үйдүн ар бир бурчу, көчөгө чыксам көчө, достору баардыгы ушу
эстете берген үчүн мен Москвага келе бердим иштейм деп. Москвада азыркы учурда ушул эмеде кафеде иштейм, атын айтпай эле коеюн. Посуда жууп иштегем башында. Азыр поварга көтөрүлүп калдым. Ошо бир же иштеген жерде же ушул ответственный болгонум үчүнбү, мен ошол бир эле жерде көп жыл иштегенде өзү жакшы эметем да. Ошо акыркы жылы ошо жаңы филиалдары ачылып, сетевой ресторан, элдин баары эле билет. Ошол жакка багым байланганбы билбейм. Ошол жерде иштеп жүрүп бир повар бала келип калды. Аябай ушу мен жолдошумдун эле копиясы экен, окшош экен. Ошол жерге повар бала келди. Ал повар бала аябай мен жолдошума оп-окшош, аябай окшош экен. Мен аны көрүп жүрөгүм зырттайт. Ошол жерде дем ала албай карап туруп калдым. Ал өзү деле мени карап мындай, буга эмне болуп атат дегендей бир ой болуп калды окшойт. Ада делечи. Мен аны кечке карайм, күндө жумушка келип карайм, эчтеке сыр билгизбей жүрдүм. Күндөрдүн биринде ал бала келип сурап калды. Сизге эмне болду? Эмне анча мени карай бересиз деп. Ага айтып атып мен ыйлап жибердим. Ушинтип жолдошум каза болуп калган, сен аябай окшош экенсиң. Характериң, баскан турганың, сөйлөкөтү да окшош экен аябайчы. Азыр да айта албай кыйналып турам. Мен ал жигитти көргөн сайын ушу жүрөгүм ооруйт. Мен билбейм, сүйүп калдымбы аны же ошо жолдошума окшоштуруп эле жакшы көрүп жүрөмбү, өзүм деле түшүнбөйм. Ушу сүйлөшүп жүргөнүбүзгө уже 3 жылдан ашып калды. Азыркы учурда ал үйлөнөлү деген мага сунуш киргизди. Бала бойдок экен же экинчи турмуш экенби? Ошол жөнүндө маалымат берсеңиз. Ал бала бойдок, үйлөнгөн эмес экен. Мен 2 балам жөнүндө айттым, билет. Кээде ушу балдарым менен жумушта отуруп видео менен сүйлөшкөндө азыр жана толук айтпай калдым. Ошол жумушумдан азыр мен холодный цехте иштейм, поварга көтөрүлүп калдым. Кудай буйруса жумушумда алдыга кетип жакшы болуп атат. Кудайым берерин унутпаса, баары алдыда жакшы болуп атат. Анан ошол жигит да бир аз жардам берип жүрдү. Анан ушу балдарым менен видео менен сүйлөшкөн учурда жаныма келип кээде ушул акеңер деп көмөтөм, атам окшош экен апа деп сүйлөшүп калышат. Көнүп да калышты. Ал баланын өзү бул жакта иштеп атканына ушу көп деле болгон жок, ушу 3 жылдан ашып калды. Ошо келгенден кийин эле ушу 1 айдын ичинде эле сүйлөшүп калдык. Башында ушу жакшы эле дос катары мамиле кылып, аны ушу жолдошума окшоштугунан мен пайдаландымбы же билбейм, өзүмө деле байкалбады. Бирок аябай жактырып мен ошол баласыз күнүмдү элестете албай калдым. Эми ошону мен балдарыма кантип айтам? Мен кайненемдин колунда жүрсөм, колунда жашап жүрсөм, мен башка бирөөнү сүйүп калдым, сиздердин балаңыздарды унуттум деп кантип айтам, ошону билбей жүрөм. Ошол жигитиңиздин ата-энеси ушундай 2 баласы менен үйлөнөсүнбү деп каршы болсо, сиздин оюңуз кандай анда? Анан бүгүнкү беткап берүүгө эмне максатта келдиңиз? Ата-энесинен эмес, ошо баладан эле го деп ойлойм. Эгерде эркек сүйсө алат деген жакшы сөз бар эмеспи? Ошого ишенип эле турам. Эми мүмкүн ата-энеси жок деп отказ берчү болсо, анда албет айлам жок. Мен ал жигитсиз бирок күнүмдү элестете албайм. Бир жагынан ата-энем, ушу мен кайнене кайнатам өзүмдүн ата-энемдей эле болуп калган. Мен өзүмдүн ата-энем дагы бар, Кудайга шүгүр, сак, соо. Алар дагы кандай ойлойт, кайненеме кантип жеткизем деген. Мен өзү сиздердин ушу берүүңүздөргө келгеним себеби элден кеңеш сурап келдим. Мен кайненеме ушул турмушка чыгайын деп атам, силердин балаңарга окшош баланы көрүп калдым деп кантип айтам. Андан сырткары ушу балдарыма кантип айтсам. Өзү балдарым көргөн, өзү чоңоюп да калышты. Анын үстүнө экөө тең уул бала болгон үчүн дагы кызганышабы деп дагы коркуп турам. Же мүмкүн мен кайненеме мен ушинтип турмушка чыгам деп кайнене кайнатам айтсам, мүмкүн алар менден балдарым алып койсо эмне кылам? Мен балдарымсыз дагы жашай албайм. Ошол жагынан ойлонуп эмне кыларымды билбей жүрөм. Бирок ал жигит мага
мага ишен деп эле күндө жакшы сөздөрдү айтып алгыстып жүрөт. Урматтуу мекендештер, эгерде жакшы ой пикир кеңешиңиздерди берсеңиздер, комментарийга жаза кетиңиздер. Албетте сиздердин ой пикириңиздерди окуйт, балким бир туура багыт бересиздер. Аны биз ушул бет кабартында программабызды элдик талкууга койдук. Каналга катталып, лайк басып, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Жакшы кеңешиңиздерди бере кетиңиздер. Эгерде сиздердин да жүрөгү койгон сурооңуздар болсо, эл менен кеңешүү кеңешиңиздер болсо, биздин бет кап берүүбүзгө келсеңиздер болот. Экранга телефон номерлерди коюп койдук.